Саламатсыздарбы, урматтуу массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү. Бизде азыр штаб, республикалык штаб кезектеги жыйыны өттү. Ал жерде дагы бир топ жаңы чечимдер талкууланды. Анан жалпысынан маалымат бере кетсек, бүгүнкү күнү дүйнө жүзүндө коронавируска чалдыккан мамлекеттердин саны дагы көбөйүп баратат. Бириккен Улуттар уюмунун саламаттык сактоо уюмунун маалыматына ылайык, бүгүнкү күнү 167.511 киши катталды. Анын ичинен ошол Кытай Республикасына 81.077, Кытайдан тышкары 86.434. Демек башка мамлекеттерде Кытайдан дагы уже саны көп болуп баратат. Анан Кыргызстанда бүгүнкү күнү ошол эле убакта айтып кетчү нерсе, айыккан кишилердин саны дагы көп болуп атат. Кыргызстанда бүгүнкү күнү абал туруктуу. Расмий түрдө катталган, коронавируска катталган эч ким жок. Биздин штаб күнү түнү иштеп жатат. Барыңыздарга маалымат болгондой 8 мамлекеттик органдан турган штаб өлкөчө кырдаалдар министрлигинде иштейт. Уже бир топ убакыттан бери алар болсо мына күндө ошол эки маалымат берет. Канча киши кирип, канча киши чыгып кетти деп. Бүгүнкү күнү ошол обсервацияда биринчи категорияга кирген мамлекеттерден келген биздин жарандар, обсервацияда жаткан кишилердин саны бүгүнкү күнү 321 киши болуп жатат. 321 киши. Экинчи категориядан жана үчүнчү категориядан келген адамдар, өзүңүздөргө маалым болгондой, алар болсо үй, экинчи категория сөзсүз түрдө үй карантининде, үчүнчү категория болсо аларга чектөө бар. Алар болсо мындай биринчи керектүү нерселерге гана чыга алат деген. Ошол өзүнүн шаарынан же болбосо айылынан 14 күн ичинде чыга албайт деген нормалар бар. Бүгүнкү күндөн тартып биз кичине өзгөртүү киргизип жатабыз. Бизде эми эки эле категория болот. Бул болсо биринчи категориянын мамлекеттердин саны көбөйүүдө. Мен азыр атап кетем, кайсы мамлекеттер биринчи категорияга кирди. Биринчи категорияга ошол 1000 адамдан көп ооруган кишилер катталган мамлекеттер. Булар болсо Италия, Иран, Испания, Түштүк Корея, Германия, Франция, Америка Кошмо Штаттары, Швейцария, Англия, Голландия, Норвегия, Швеция, Бельгия, Австрия мамлекеттери. Бул жерде уже 1000ден ашык кишилер катталган. Ошол мамлекеттер биринчи категорияга кирди. Экинчи категория, бүгүн эми үчүнчү категория деген бизде жок болот. Бардык мамлекеттер, кайсы жерде коронавирус инфекциясы катталган мамлекеттер, ошол жерден келген биздин жарандар экинчи категорияга кирип жатат. Бүгүн республикалык штабта талкууланды, сунуш киргизилди. Бардык чет өлкөлүк жарандарга убактылуу Кыргызстанга кирүүгө тыюу салуу. Жалаң гана жанагы мындай грузовой перевозкаларга, ошолорго гана чектөө жок болот. Калган жүк ташуучу, ошондой жүк ташуу менен иштеген компанияларга тыюу жок. Чет өлкөдөгү жарандарга баарына Кыргызстанга келүүгө ошол убактылуу чектөө киргизүү боюнча бүгүнкү республикалык штабта каралды. Анын өзүнчө эрежелери, процедуралары бар. Тышкы иштер министрлиги ошондой иштерди жүргүзүп билдирүүнү берет. Көптөгөн мамлекеттер ошондой чара көрүп атышат. Анан биз ойлоп атабыз, биздин коңшу мамлекеттерде дагы ошондой вирус чыкканына байланыштуу дүйнө жүзүндө мамлекеттер өтө көп, уже мамлекеттерде вирус катталганына байланыштуу биз дагы ошондой алдын алуу, ошондой чараны көрүүгө туура көрдүк. Ошондуктан бүгүнкү күнү ошондой сунуш кирди. Анан бул болсо өзүнүн жана өкмөт токтому менен кабыл алынат. Дагы бир сунуш бүгүнкү республикалык штабта болду. 12 мартта өкмөт тарабынан токтом кабыл алынган. Ошол эле жанагындай чоң массалык иш-чараларды өткөрүүгө тыюу салуу боюнча. Ал жерде кээ бир сөздөр мындай бир рекомендация катары кеткен. Бирок бүгүнкү кырдаалды эске алуу менен биз болсо ал жерге өзгөртүүлөрдү киргизип жатабыз. Ошол рекомендация катары берилген сөздөрдү биз болсо мындай тыюу салууга алмаштырып жатабыз. Демек, биз болсо кечээ дагы бул республикалык штабтын билдирүүсү болгон. Ошол эле оюн зооктор, балдар аянтчалары, жанагындай соода борборлорунда болгон, соода борборлоруна жайгашкан тамак аш берүүчү жайлар,
ошолордун баарына тең убактылуу тыюу салынып атат. Убактылуу дегенибиз биз азыр чектөөнү ошол 3 жума деп атабыз. Бул эң маанилүү 3 жума деп атабыз. Ошон үчүн мен ойлойм биздин ошол жарандардагы ошол тармакта бизнес кылган жарандарыбыз дагы туура кабыл алат деп. Анан ресторандарда ошондой сыяктуу жерлерде иш-чараларды өткөргөнгө дагы тыюу салынып атат. Ошол бүгүнкү республикалык штабтын чечими ошондой болуп жатат. Ошол токтомго дагы ошондой өзгөртүүлөр киргизилет. Бул эми жалпысынан ошондой маалыматтар. Анан суроолор болсо жооп берелик. Дагы бир жолу айтып атам, бүгүнкү ошол мындай маанилүү 2 чечим болду. Бул болсо ошол категорияны 2 бөлүп, биринчи категориянын мамлекеттери көбөйүп атат. Башка мамлекеттердин баары тең 2 категорияга кирип жатат. Анан албетте биз болсо тапшырмаларды берип атабыз. Жерлеринде биздин өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, акимияттар, райондук администрациялар баары тең, айыл өкмөттөр чыгылса баары тең ошол эл менен туура түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү алып барууну тапшырма катары берип атабыз. Суроолор болсо анда жооп берейин. Сиздер кабыл алган чечимдин аткаруу механизми кандай болот? Мисалы тойлорду өткөрүүдө кимде жоопкерчилик болот? Ресторандын ээлегиндеби же өткөрүүчү адамдарда? Экинчи суроо, 12 апрелде жергиликтүү кеңештерге шайлоо болот. Азыркы учурда борбордук шайлоо комиссиясынын айрым мүчөлөрү аны дагы жылдыруу боюнча сунуштар айтылып атат. Штаб тараптан ошол сыяктуу маселелер каралып жатабы? Албетте сиздер чечим кабыл албайсыздар, бирок ошентсе дагы сунуштар. Сунуш катары каралган. Ошолорду анткени албетте шайлоо учурунда, агитация учурунда элдер топтолот. Биз өзүбүздүн сунуштарыбызды бул боюнча дагы беребиз. Анан уже борбордук шайлоо комиссиянын чечими кандай болот, аны биз болсо азыр комментарий бере албайбыз. Балким жанагындай башка формага өтсө, дистанттык түрдө агитация кылуу боюнча элдерди топтобой, үймө үй кыдырып, жанагындай ар бир адам менен сүйлөшүү, ошондой механизмдерине балким алар сунушташат. Анан жанагы текшерүү механизмдери ким жооп берет деп. Бизде бүгүнкү күнү мындайча айтканда кодекс о нарушениях бар. Ал жерде 150 берене бар. Ошол жерде дагы ошол берене менен дагы жоопкерчиликке тартса болот. Кылмыш кодексине дагы 2 берене бар. Булар 280 жана 285 беренелер. Ал жерде ошол так көрсөтүлгөн нормалар. Ошол эпидемиологиялык абалга карата ошону билип, азыр эми билбей турган адам жок да, мына биз жарыя кылып атабыз. Ошону билип, бирок ошону укпай, жанагындай тойлорду өткөрүү учурда 2 тараптын жоопкерчиликке тартылышы керек. Бул болсо ошол арендага берген ресторандын ээси, анан ошол жерде той өткөрүп аткан адам дагы. Анткени алар болсо конокторду чакырган соң, алар албетте ошол конокторду коркунучка калтырат деген мааниде. Масалды иш-чараларда мечиттерде намаз окуу боюнча айтылганда, аларга да кыйын барбы же? Мен ойлойм бул боюнча муфтият бүгүн бир мындай билдирүү берет го деп ойлоп атам. Анткени сүйлөшүүлөр болуп жатат. И мен ойлоп атам, ал жерде муфтият өзү ошондой билдирүү берет. Кечээ уже жанагы улемдер кеңеши бир топ чечимдерди кабыл алды. Ал жерде жалаң гана жума намаз калып аткан. Анан мен ойлойм бүгүнкү күндөрү алар дагы ошондой билдирүү беришет. Өлкөгө жарандар, чет элдик жарандар кирбегени менен товарлар кире берет деп айтылган болчу. Бүгүн бирок кыргыз-казак чек арасында ошо жүк ташуучу унаалардын топтолуп жаткандыгын көрүп жатабыз. Бул албетте экономикалык штабка тиешелүү болушу мүмкүн, бирок ошол маселелер штабтарда каралып жатабы, анын чечүүнүн жолдору каралууда. Анан экинчиден бүгүн Ошто дагы айдоочулар чыккан экен. Кытайда калып калган айдоочуларды Кыргызстанга алып келүү боюнча, буга чейин ошо Иранда калып калган айдоочулардын практикасы болбоду эле. Ушул сыяктуу маселелер тууралуу ошо штабтар кандай иш алып барып жатат? Кытайда калып калган айдоочулар, мен ойлойм бул мүмкүн эмес, анткени уже бир топ убакыттан бери Кытай тарапка эч кандай айдоочулар кеткен эмес. Автоунаалар кеткен эмес. Ошол жаңы гана 3 февралда жана чек ара жабылганда 54 айдоочу келген. Алар болсо өз убагында кирип чыга албай калганда. Алардын баары тең мамлекетке кайтарылган. Карантиндик жанагы эрежелерден өткөн, анан машиналар менен кетип. Бүгүнкү күнү Иркиштан төрөгартта бир дагы айдоочу жок. Анан Кытайда дагы болуп калышы мүмкүн эмес деп ойлойм, анткени эч ким кирген жок. Бир 2 ай мурун эле бир кирип ошол жерде жүрүп, анан азыр келбесе эле. Ирандан дагы биздин айдоочулар келатат. Бүгүнкү күнү ошол Азербайжан, Россия Федерациясы менен анан ошо Казакстан чек арасына аркылуу келет деп күтүп жатабыз жакынкы күндөрү.
Анан чынында эле эң биринчи күндөн тартып Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму айтып атат, товарлар аркылуу коронавирус жугушу мүмкүн эмес деп. Ошондуктан бүгүнкү күнү дүйнө жүзү дагы жанагындай чектөөлөрдү киргизген жок товарларга. Анан эми Казакстанда болуп аткан азыр мен ойлойм кечээ дагы мен жаңылбасам премьер-министр дагы сүйлөшүүлөр болду. Бул маселе чечилет го, оң жагына чечилет го дейбиз. Анткени биздин эми кошуналар жаңы эле алар дагы катталып, кичине өзүнүн дагы эмелерин иретке келтирип алалык деп, наверное, механизмдер иштеп жатса керек. Казакстан менен Кыргызстан чегарасы ачык, товар жөнөтүү боюнча эч кандай чектөө жок.